Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Сүйүнчү Бишкек шаарындагы Ибн Халдун атындагы Ислам академиясынын курулушун баштоодобуз. Учурда академиябызда 70 студенттерибиз ислам илимдерин алышууда. Бирок окуу имараты болбогондуктан убактылуу мечиттин астында билим алып жатышат. Такыбалыкта жана жакшылыкта жарышуу максатында курулушубуздун 1 чарчы метрин $300 баалап жатабыз. Келиңиздер чарчы метрге ээ болуп, өз салымыңыздарды кошуп калыңыздар. Кудай Таала Кур'ан-ы Керимде "Ва таавану алал бирри ва таква" жакшылыкта жана таквалыкта бири-бириңерге жардамдашкыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистеринин биринде, эгер бир адам бул дүйнөдөн өткөн болсо, анын 3 амалынан башка бардык амалдары токтойт дейт. Анын бири садакаты жария, уланып туруучу садака. Экинчиси ал-илму юнтафау бих, пайдалуу бир илим. Үчүнчүсү ал-валаду салих яду лаху, салих бир перзент аркасынан дуа кылып Кур'ан окуй турган. Биздин окуу жайыбыз уланып туруучу садакалардан болуп эсептелет. Себеби бул окуу жайдан илим алып, келечектин алымдары тарбияланып чыгып, элге, жерге, динге кызмат кылган болсо, ошолордун кылган ар бир амалдарынан, дуа тилектеринен, окуган Курандарынан пайда болгон соопторго ортоктош болосуздар. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул окуу жайыбызга салым кошуп, бул дүйнө акыреттин жакшылыктарына шериктеш болуңуздар. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: садаканын эң жакшысы илим жолундагыларга. Урматтуу мекендештер, биз менен түздөн-түз байланышка чыгып, жана ошондой эле онлайн аркылуу дагы салымыңыздарды кошсоңуздар болот.